командасы алганы кабылдап жатат жана дал ушул акыр жогорку лиганын быйылкы сезондагы биринчи айланпасы жыйынтыкталат. Азыркы тапта чыгуу 9 жеңил ызасы бар, 8 гана упай. 14-орунда бара жаткан бул эки команданын жагдайы өзгөрөт. Аны чогуу көрмөкчүбүз. Бул бетештин чеберлиги эми даана көрмөкчү. Старттык кычкырык жаңырды ачылган. Мураль Махмедов эми оң тараптан оң фланг аркылуу Самуэль Антони кирип барат. Зинкевич, Каймерк бул жерде. Кенжебаев топ менен Белый. Ахмедов өзүн суштады. Ахмедовтан пас жана бош калгандар бызага. Ауттан беттешти улантуу керек. Кайрадан Каймерктен көтөрүп берүү бар жана кандай мүмкүнчүлүк бул эпизоддо. Оң тарапка пас Бабамурадовго таамай болду. 1-1 Кенжебаев талда өтө алабы. Бабамурадов айпанчынын ичинде чыгарып берүү бар. Вильямс Маджис сокку жакынкы бурчка Эржан Токот. Азыр чабуулга ыктаган жарым коргоочу болчудай Каймерк азыр сол бутуна ылайыкташып калды жана Бешналиев. Зинкевич топко жетпей калды. Чумак андан ары бир Кочкордотталык Нефчини 2-0 эсебинде жеңип алды жана Кыргыз алтын менен конокто 2-2 эсеби катталды. Ой, бул жерден кооптуу тебүү бар. Надан Займенко тарапка Ташпалтаев, Азамат. Ылдамдык кайда? Ылдамдык таптакыр жок. Займенко кызыл кагаз. Жана чечимди күтөбүз. Абджапаровка пас, Эрбол. Андан ары Ташпалтаев. Сол бут менен жана Эржан Токотаев жакынкы бурчтан топту чыгарды. Кай. Дайрет көтөрүп берүү бар. Зинкевичтен сокку жана тактык жетишпей калды. Кайга пас өтүп кетти. Эджепол жана гол алга командасы. 96-мүнөттө гол кайталууну көрүш керек. Төшүнө алды дагы кубаттуу сокку. Бул жерден эч ким жардамга келе алган жок. Субанов жетпей алган. Плешко узата турган траекторияны тоса алган эмес. Ал эми Бешеналиев реакция жасаганга да үлгүргөн жок. Чыныгы чеберчилик. Алга жана каршы Каныбеков. Жана финалдык кычкырыкты жаңыртууда Санжар Жакбеков жыйынтыгында алга командасы